Саламатсыздар балдар. Бүгін біз сабақтарыбызды улантабыз. Бүгін бізде 28-ci сабақ көп бурчтуктар темасы. Так, эми биринчиден көп бурчтук же болбосо башкача n бурчтук деп коет да. Бул эмнени түшүндүрөт? Мисалы үчүн n бурчтук дегенибиз эмне? Тегиздикте эгерде n чекитти ала турган болсок, бул n чекиттердин каалаган үчөө бир түзүктө жатпашы керек да. Жана бул n чекиттерди n кесинди менен туташтырсак, бири-бири менен удалашканда, ушул кесиндилер менен чектелген тегиздиктин бөлүгүн биз n бурчтук деп коебуз да. Мына мисал үчүн карагыла. 3 чекитти алып туруп, тегиздикте кандайдыр бир буларды кесиндилер менен туташтырып койсок, бир түзүктө жатпаш керек да бул чекиттер. Анда 3 бурчтук пайда болот. 3 бурчтукта бул n бурчтуктун түрүнө кирет да. 4 чекитти алып, бири-бири менен кесиндилер менен туташтырып койсок, бул 4 чекиттин каалаган үчөө бир чекитте жатпашы керек да. Анда 4 бурчтук пайда болот. Ошондой эле 5 бурчтук, 6 бурчтук, 10 бурчтук ошентип чексиз улантып кете берсек болот да. Демек, булардын бардыгын 3 бурчтук, 4, 5 жана 6 жана башка булардын бардыгын биз жалпысынан көп бурчтук же болбосо n бурчтук деп коебуз да. Биз жалаң гана томпок көп бурчтуктарды карайбыз. Анткени жердеде ошол томпок көп бурчтуктар боюнча эсептелет да. Эми карагыла, кандай гана n бурчтук берилбесин, анын ички бурчтарынын суммасын, сырткы бурчтарынын жана диагоналдарынын санын тапсак болот да. Мисалы үчүн, могул 3 бурчтук болсо, анда бул жерде n 3кө барабар деп коебуз да. 4 бурчтук болсо, анда n 4кө барабар деп коебуз мисалы үчүн. 5 бурчтук болсо, анда n 5ке барабар деп коебуз. 6 бурчтук болсо, анда n-ди мисалы үчүн 6 деп койсок болот да. Так, эми карагыла. Кандай гана n бурчтук берилбесин, ички бурчтарынын суммасы n минус 2 көбөйтүлгөн 180 градус деген формула аркылуу эсептелет да. Мына ушул формула аркылуу биз каалаган көп бурчтуктун ички бурчтарынын суммасын таап алсак болот. Мисалы үчүн, 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасын биз баарыбыз билебиз да, 180 градуска барабар. 4 бурчтуку 360 градуска барабар. Ал эми 5 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы канча градуска барабар? Аны мына ушул формула аркылуу эсептеп тапсак болот да. Мына карагыла, бул жерде n 5ке барабар экен. Демек, ушул формулада n-дин ордуна 5ти коюп эсептесек, мисалы үчүн n минус 2 көбөйтүлгөн 180 градус. n 5тен 3-тү кемитсек, 5тен 2-ни кемитсек 3 болот, 3-тү 180ге көбөйтсөк, бул бизге 540 градус берет. Демек, 5 бурчтуктун, томпок 5 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 540 градуска барабар экен да. Ал эми кандай гана көп бурчтук берилбесин, сырткы бурчтарынын суммасы ар дайым туруктуу 360 градуска барабар болот да. Бул сырткы бурчтарынын суммасы. Эми көп бурчтукта диагонал деген түшүнүк бар да. Диагонал дегенибиз бул эмне эле, кайталап коелу, бул баягы бир жагында жатпаган эки чокусун туташтырган кесинди да. Мисалы үчүн 4 бурчтукта баарыбыз билебиз, 2 диагонал жүргүзсөк болот да. Карама каршы чокуларын туташтырсак, анда диагоналдар пайда болот да. Ал эми 5 бурчтукта канча диагонал жүргүзсөк болот мисалы үчүн? Азыр эсептеп көрөлү да. Мына бир диагонал, бул жагы 2, 3, 4, анан 5. Демек, көрдүңөр да, 5 бурчтукта биз 5 диагонал жүргүзсөк болот экен да. Ал эми 6 бурчтуктачы канча диагонал жүргүзсөк болот? Муну биз билбейбиз, бирок муну үчүн атайын формула бар да. Формула аркылуу биз каалаган n бурчтуктун, томпок n бурчтуктун диагоналдарынын санын эсептеп койсок болот да. Мисалы үчүн, кандайдыр бир n бурчтук бериле турган болсо, анын диагоналдарынын саны бул n көбөйтүлгөн n минус 3 бөлүнгөн 2 деген формула аркылуу эсептелет да. Мына ушул формула аркылуу биз каалаган көп бурчтуктун, n бурчтуктун диагоналдарынын санын эсептеп чыгарып койсок болот да. Мисалы үчүн, 6 бурчтуктун диагоналдарынын санын эсептеп көрөлү да. Бул үчүн n-дин ордуна биз 6-ны коюп анан эсептейбиз да. 6 көбөйтүлгөн кашанын ичинде 6 минус 3 формула боюнча бөлүнгөн 2. 6дан 3-тү кемитсек 3, 6-ны 3кө көбөйтсөк 18, ал эми 18-ди 2-ге бөлсөк канча чыгат экен? 9. Демек, туура же болбосо каалаган 6 бурчтуктун диагоналдарынын саны 9га барабар да. Чындап эле азыр могул жерден диагоналдарын жүргүзүп көрөлү. Мына биринчи диагоналы, бул экинчи диагоналы, бул үчүнчү диагоналы, төртүнчү диагоналы, бешинчи диагоналы, алтынчы диагоналы, жетинчи, сегизинчи, анан 9-чу диагонал. Көрдүңөрбү? Демек, 6 бурчтукта биз 9 диагонал жүргүзсөк болот да. Так, улантабыз.
Эми көп бурчтуктардын ичинен туура көп бурчтук деген түшүнүк бар да. Туура көп бурчтук деген бул эмне? Эгерде көп бурчтуктун баардык жактары өз ара барабар болсо жана баардык бурчтары бири-бирине барабар болсо, анда мындай көп бурчтукту биз туура көп бурчтук деп атайбыз да. Мисалы үчүн, туура үч бурчтук болуп, анда баардык жактары бири-бирине барабар болгон үч бурчтук аталат да. Мисалы үчүн, бул тең жактуу үч бурчтук болуп эсептелинет да анда. Башкача айтканда, тең жактуу үч бурчтукту биз туура үч бурчтук деп коебуз. Бардык жактары барар. Ошондой эле туура үч бурчтук болсо, анда ар бир ички бурчу 60 градуска барабар болот да. Анткени 180-ди 3-кө бөлсөк канча болот? 60 градустан чыгат да. Так, бул жака жазып коеюн. 60 градуста. Туура төрт бурчтук, анда бул квадрат да. Анткени квадраттын бардык жактары бири-бирине барабар болот. Ошондой эле бардык бурчтары 90 градустан же болбосо тик бурчтар болуп эсептелинет да. Ошентип эле туура 5 бурчтук, туура 6 бурчтук аныкталат да. Мисалы үчүн, туура 5 бурчтук дегенибиз бардык жактары өз ара барабар болуш керек жана бардык бурчтары бири-бирине барабар болуш керек да. Бардык бурчтары бири-бирине барабар болуп саналышы керек. Туура 6 бурчтук деле ошентип аныкталат. Демек, кандайдыр бир 6 бурчтук берилсе, бардык жактары өз ара барабар болсо жана бардык бурчтары бири-бирине барабар болсо, демек бул эмне экен? Туура 6 бурчтук болуп эсептелинет да. Так, эми бул жерде кандай формулалар бар да? Мисалы үчүн, туура көп бурчтуктун, туура n бурчтуктун бардык ички бурчтары бири-бирине барабар болгондуктан, анын биз ички бурчтарынын суммасын тапсак болот жана анын бир ички бурчун аныктап койсок болот да. Мисалы үчүн, кандай гана n бурчтук берилбесин, анын ички бурчтарынын суммасы бул n-2 көбөйтүлгөн 180 деген формула аркылуу эсептелип чыгарылат да. Ал эми туура 3 бурчтуктун бир ички бурчун табыш үчүн бардык ички бурчтарынын суммасын ошол бурчтардын санына бөлүп коюш керек да. Башкача айтканда, n-2 көбөйтүлгөн 180 бөлүнгөн n деген формула аркылуу биз туура көп бурчтуктун бир ички бурчун таап алсак болот да. Бир ички бурчун таап алсак болот. Мисалы үчүн, 5 бурчтуктун бир ички бурчун аныктап көрөлү да. 5 бурчтуктун, эми ол жака жазып коеюн. N'дин ордуна эле 5ти коюп биз эсептейбиз да. Башкача айтканда, n-2 5-2 болот бул жерде, көбөйтүлгөн 180 градус бөлүнгөн 5. 5тен 2-ни кеметсек 3, 3-тү 180-ге көбөйтсөк бул 540 градус болот. Ал эми 540-ты 5-ке бөлө турган болсок, бул 108 градус. Демек, 5 бурчтуктун бир ички бурчу эмне экен? 108 градуска барабар экен. Бир ички бурчу. А бардык бурчтары бири-бирине барабар болот да. Ар бир бурчу эмне экен? 108 градустан болуп чыгат. Ошондой эле, кандай гана туура баягы көп бурчтук болбосун, бардык сырткы бурчтарынын суммасы 360 градуска барабар болот да. Ал эми көп бурчтуктун, туура көп бурчтук болсо, ички бурчтары бири-бирине барабар болсо, демек сырткы бурчтары да бири-бирине эмне болот экен? Барабар болот да. Демек, бардык сырткы бурчунун суммасы 360 градус болчу. Демек, бир сырткы бурчун табыш үчүн ушул 360 эле биз n-ге бөлүп коебуз да. Эгерде кандайдыр бир туура n бурчтук берилсе. Мисалы үчүн, 6 бурчтуктун бир сырткы бурчу канча градус болот ошондо? Ал үчүн ушул формула боюнча биз эмне кылат экенбиз? 360 эле 6-га бөлүп коебуз да. Анткени 6 бурчтук болотпу? 360-ты 6-га бөлсөк, бул бизге 60 градус берет да. Демек, туура 6 бурчтуктун бир сырткы бурчу 60 градуска барабар экен да. Мына сырткы бурчу ички бурчуна жандаш бурч да. Мына ушул жерде 60 градуска барабар экен. Ал эми сырткы бурчу белгилүү болсо, анда ички бурчун деле таап алсак болот да. Демек, туура көп бурчтуктун ички бурчун анын сырткы бурчу аркылуу деле тапсак болот да. Эгерде сырткы бурчу белгилүү болсо, анда ички бурчун табыш оңой эле, анткени булар бири-бирине жандаш бурчтар да. Мисалы үчүн, туура 6 бурчтуктан ички бурчун табыш үчүн, эгерде сырткы бурчу белгилүү болсо, ошол 180 градустан сырткы бурчун эле кемитип коебуз да. Анткени булардын суммасы 180 градуска барабар болуш керек. Мисалы үчүн, 180 градустан 60 градусту кемите турган болсок, бул бизге 120 градусту берет. Демек, туура 6 бурчтуктун бир ички бурчу эмне экен? 120 градуска барабар экен да. Мына ушул негизги формулалар болду. Улантабыз. Эми туура көп бурчтуктун дагы бир мындай касиети бар да. Каалаган туура көп бурчтукка биз ичтен жана сырттан айлана сызсак болот да. Мына бул сүрөттө көрсөтүлүп тургандай чиймеде. Карагыла.
туура 5 бурчтук берилген. Бул кызыл түс менен бул 5 бурчтукка ичтен сызылган айланды да. Көк түс менен бул 5 бурчтукка сырттан сызылган айланды да. Эгерде айлана сырттан сызылса, анда ал ушул көк бурчтуктун чокулары аркылуу өтөт да. Ал эми ичтен сызылса, анда жактарын жыянып өтөт да. Эми карагыла, бул жерде кандай касиети бар? Кандай гана туура көк бурчтук болбосун, ага ичтен жана сырттан айлана сызсак болот. Булардын борборлору дал келет да, жана булардын борбору ошол көк бурчтуктун өзүнүн борбору деп аталат. Демек, туура көк бурчтуктун борбору деп ага ичтен же сырттан сызылган айлананын борбору аталат да. Мисалы үчүн, могул жерде туура 5 бурчтуктун борбору О чекитинде жатсак десек болот да. Улантабыз. Эми бул жерде кандай баягы касиет бар да. Эгерде бизге туура көк бурчтук берилсе, анын баягы борбору берилсе, мисалы үчүн О чекити туура 5 бурчтуктун борбору деп коелу да. Эгерде туура көк бурчтуктун борборун анын чокулары менен туташтырсак, анда бул кесиндилер бул көк бурчтуктун бурчтарын тең экиге бөлөт да. Башкача айтканда биссектрисалар болуп эсептелинет да. Мисалы үчүн, могул 5 бурчтукта карагыла, борборун О чекитин анын чокулары менен туташтырып койдук да. Демек, бул кесиндилер ошол чокудагы бурчтарды эмне кылат экен? Тең экиге бөлөт да. Бири-бирине барабар бурчтарга бөлөт. Бири-бирине барабар бурчтарга бөлөт. Кайра жазып коеюн, мына могул жерде карагыла. Бул бурчтар бири-бирине барабар болот да. Демек, туура көк бурчтуктун борборун анын чокусу менен туташтырсак, анда бул кесиндилер көк бурчтуктун бурчтарынын биссектрисалары болуп эсептелинет да. Ошондой эле туура көк бурчтук берилсе, анын борборун анын жактарынын тең ортолору менен туташтырсак, анда бул кесиндилер бул көк бурчтуктун жактарына перпендикулярдуу болот да. Мисалы үчүн карагыла, могул экинчи чиймеде көк бурчтуктун баягы туура көк бурчтуктун же болбосо туура 5 бурчтуктун борбору берилген, аны биз жактарынын ортолору менен туташтырып атабыз да. Демек, ушул кесиндилер мунун жактарына перпендикулярдуу болот да. Башкача айтканда, могул жердеги бурчтар эмне экен? 90 градустан болот. Демек, дагы бир жолу кайталайм. Туура көк бурчтуктун борборун анын жактарынын тең ортолору менен туташтырсак, анда бул кесиндилер көк бурчтуктун жактарына перпендикулярдуу болот. Мына ушундай касиеттери бар. Улантабыз. Анан кандай гана туура көк бурчтук берилбесин, анын бир чокусунан бардык диагоналдарды жүргүзсөк, анда бул диагоналдар ошол чокудагы бурчтарды бири-бирине барабар бурчтарга бөлөт да. Мисалы үчүн, бизге кандайдыр бир 5 бурчтук берилсин деп коелу. Мисалы үчүн А, Б, С, Д, Е. Ушундай 5 бурчтук берилди деле. А чокусунан бардык диагоналдарын жүргүздүк да. Башкача айтканда, АЦ жана АД башка диагоналдарын А чокусунан жүргүзгөнгө болбойт да. Демек, ушул диагоналдар А чокусундагы бурчту бири-бирине барабар бурчтарга бөлөт да. Могул бурчтардын бардыгы бири-бирине барабар болот. Мисалы үчүн, могул жерде альфа градус болсо, демек бул жагы да эмне болот экен? Альфа градус, бул жагы да альфа градус да. Мисалы үчүн да, бир 5 бурчтуктун ички бурчу канча градус эле? Аны табыш үчүн, мисалы үчүн, сырткы бурчун колдонсок болот да. 360-ты 5ке бөлө турган болсок, бул бизге эмнени берет экен? 72 градус берет да. Демек, туура 5 бурчтуктун сырткы бурчу 72 градуска барабар. Анда ички бурчун табыш үчүн 180 градустан эле 72 градусту кемитип койсок болот. Бул канча болот экен? 108 градуска барабар. Демек, 5 бурчтуктун, туура 5 бурчтуктун бир ички бурчу 108 градуска барабар экен да. Ал эми 108-ти мисалы үчүн 3кө бөлө турган болсок, бул бизге канчаны берет? 108 градусту 3кө бөлүп койсок, бул бизге 36 градусту берет да. Демек, могул жердеги ар бир бурч бул эмне экен? 36 градустан экен да. 36 градустан. Ошондой эле, мисалы үчүн, 6 бурчтукту деле бир чокусунан бардык диагоналдарын жүргүзсөк, анда ошол чокудагы бурч эмне болот? Бирдей бурчтарга бөлүнөт да. Ал эми туура 6 бурчтук болсо, бир сырткы бурчун табыш үчүн, мисалы үчүн, 360-ты 6-га бөлсөк 60 градус болот да. Демек, 180ден 60-ты кемитсек, бир ички бурчу 120 градуска барабар экен да. Демек, мисалы үчүн, 120-ны, бул туура 6 бурчтуктун бир ички бурчу да, 4кө бөлүп салсак, 30 градустан болот да. Демек, могул жердеги ар бир бурч 30 градустан болот. Бири-бирине барабар болот да. Так, улантабыз. Так, эми эсептерге көңүл буралы. Биринчи эсепти карайбыз. Бул жерде туура 6 бурчтук берилген.
А, Б, С, Д, Е, Ф деген туура 6 бурчтук берилген. Диагоналдар жүргүзүлгөн БД жана БЕ деген. Булардын ортосунда бурч пайда болгондо аны биз L деп белгилеп койдук. Эми ушул L бурчу менен 60 градусту бири-бирине салыштырабыз да. Так, эми кайсыл касиетти колдонсок болот? Жаңы эле мен айтып өткөн касиетти колдонсок болот да. Туура көп бурчтуктун бир чокусунан бардык диагоналдарын жүргүзө турган болсок, анда бул диагоналдар ошол чокудагы бурчту бири-бирине барабар бурчтарга бөлөт да. Мисалы үчүн могул жерде Б менен Ф'ти бири-бирине салыштырып койсок, демек Б бурчу, ички бурчу бири-бирине барабар 4 бурчка бөлүнөт экен да. Ал эми туура 6 бурчтуктун бир ички бурчун табыш үчүн, мисалы үчүн могул формуланы колдонсок болот да. Минус n-2 көбөйтүлгөн 180 бөлүнгөн n деген. Мындай деле чыгарсак болот. Мисалы үчүн n'дин ордуна 6-ны коебуз. 6 минус 2 көбөйтүлгөн 180 бөлүнгөн эмне экен? 6. Эми бул жерден карагыла да. 6дан 2-ни кемитсек 4, 180-ди 6-га бөлүп салсак 30 градус болот. Демек 4-ті 30-га көбөйтсөк 120 градус да. Формула аркылуу деле тапсак болот. Сырткы бурчу аркылуу деле тапсак болот да. Демек туура 6 бурчтуктун бир бурчу, ички бурчу 120 градуска барабар экен да. Бир чокусунан жүргүзүлгөн диагоналдар аркылуу ал 4 бирдей бурчка бөлүндү да. Демек 120-ны эле 4кө бөлүп салсак канча чыгып атат? 30 градуска барабар. Демек бул жерде бурч эмне экен? 30 градуска барабар экен. Албетте 60 градус чоң болот. Туура жообу Б варианты. Так, экинчи эсепти карай турган болсок, бул жерде колонкалар болуп атат. Томпок көп бурчтуктун диагоналдарынын саны дейт, же болбосо томпок көп бурчтуктун жактарынын саны, кимиси чоң болот. Эми бул жерде туура так айтканга мүмкүн эмес да. Эмне үчүн? Анткени бул көп бурчтуктун өзүнө жараша болот да. Мисалы үчүн көп бурчтук 3 бурчтук болсо да, 3 бурчтук берилсин деп коелу. Диагоналдарынын саны мен D деп белгилеп коеюн, жактарынын саны мен N деп белгилеп коеюн да. 3 бурчтукта диагонал жүргүзгөнгө болбойт. Анткени 3 бурчтуктун кандай гана эки чокусун албагыла, ал бир жагында жатып аткан болот да. Демек 3 бурчтукта диагоналдар 0 жүргүзгөнгө болбойт. Бирок жактарынын саны 3. Демек бул учурда жактары чоң болуп калды. Ал эми мисалы үчүн 5 бурчтукту ала турган болсок, биз жана башында көргөнбүз, 5 бурчтукта канча диагонал жүргүзсөк болот? 5-өн жүргүзсөк болот да. Чындап эле карагыла, мына биринчи диагонал, экинчи диагонал, үчүнчү диагонал, төртүнчү диагонал, анан бешинчи диагонал. Жактарынын саны канча? 5. Демек булар бири-бирине эмне болуп калды? Барабар болуп калды. Ал эми 6 бурчтукту ала турган болсок, мисалы үчүн туура 6 бурчтукту ала турган болсок, биз жана башында эсептегенбиз, диагоналдары бул жерде 9 болчу. Ал эми жактарынын саны 6. Демек биз көргөндөй бардыгы көп бурчтуктун өзүнө жараша болот экен да. Кандай көп бурчтук? Эгерде 3 бурчтук болсо диагоналдары жок болот, 5 бурчтук болсо диагоналдары менен жактарынын саны бири-бирине барабар болот. Анан 5 бурчтуктан өйдө диагоналдарынын саны көп болуп кете берет да. Улантабыз. Үчүнчү эсепти карайбыз. Бул жерде бизге эмне берилип атат? Туура көп бурчтуктун сырткы бурчу 36 градуска барабар экен. N бул көп бурчтуктун жактарынын саны экен да. Эми жана мен айтып өткөм, туура көп бурчтук берилсе, анын бир сырткы бурчун кайсыл формула аркылуу эсептейбиз? 360 градус бөлүнгөн n деген формула аркылуу эсептейбиз да. Бул жерде n ушул көп бурчтуктун жактарынын саны болот да, бурчтарынын саны, жактарынын саны. Демек 360-ты ушунун жактарынын санына бөлсөк, маселенин шарты боюнча бул 36 градуска барабар болуш керек экен да. Ал эми бул жактан n-ди табыш үчүн эмне кылсак болот? 360-ты эле кайра 36 градуска бөлүп салсак болот да. Ошондо 360-ты 36-га бөлө турган болсок, бул бизге 10 берет. Демек, бул 10 бурчтук болуп эсептелинет экен да. Туура 10 бурчтуктун бир сырткы бурчу 36 градуска барабар экен. Демек, А варианты туура болуп эсептелинет. Улантабыз. 4-нчи эсепти карайбыз. Туура көп бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 1440 градуска барабар экен. А бул көп бурчтуктун бир бурчуна барабар экен. А D болсо бул көп бурчтуктун диагоналдарынын саны дейт. Эми карагыла, кандай гана көп бурчтук берилбесин, ички бурчтарынын суммасы n-2 көбөйтүлгөн 180 деген формула аркылуу эсептелинет да. Мына ушул маселенин шарты боюнча 1440 градуска барабар экен да. Демек бул жерде n-2-ни биринчи таап алсак болот. Анын үчүн эмне кылышыбыз керек экен? 1440 градусту биз 180 градуска бөлүшүбүз керек да. Эми бул жерден дароо 10го кыскартып салсак болот. Ошондо 144-тү 18-ге бөлүшүбүз керек болот да.
Ал эми 144-тү 18-ге бөлө турган болсок канча болот? Туура 8 болот да. Демек бул жерде n эмне экен? Минус 2-ни өткөрө турган болсок плюс болот да, 10го барабар. Демек бул туура 10 бурчтук экен. 10 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 1440 градуска барабар экен. Анда бир бурчун табыш үчүн, ички бурчун табыш үчүн ошол ички бурчтарынын суммасын биз жактарына же болбосо бурчтарынын санына бөлөбүз да. Ошондо 10го бөлгөн болуп калабыз. Демек 10 бурчтук берилсе, анын бир ички бурчу 144 градуска барабар экен да. Демек А 144 градус болсо, анда 4төн 1 аны таба турган болсок, 144 градусту биз 4төн 1ге көбөйтөбүз. Башкача айтканда 144-тү биз эмне кылышыбыз керек экен? 4кө бөлүп салышыбыз керек. 144-тү 4кө бөлсөк бул 36 болот. Демек 4төн 1 А бул 36га барабар экен. Эми диагоналдардын санын табабыз да. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Эгерде бизге кандайдыр бир n бурчтук бериле турган болсо, анда анын диагоналдарынын саны n көбөйтүлгөн n-3 бөлүнгөн 2 деген формула аркылуу эсептелинет да. Бул жерде n ошол көп бурчтуктун жактарынын саны да. Бизде бул 10 бурчтук болду. Демек 10 көбөйтүлгөн 10-3 бөлүнгөн 2. Бул бизге 70 берет. 70-ти 2-ге бөлсөк канча чыгат экен? 35. Демек диагоналдардын саны 35 экен. Демек 36 чоң. Бул жерде баягы келип чыккан чоңдуктардын сандарын гана салыштырып атабыз да. 36 35тен чоң. Улантабыз. 5-нчи эсеп. 5-нчи эсепте бизге туура 8 бурчтук берилген да. Туура 8 бурчтук. Биз болсо могул жердеги x жана y бурчтарынын чоңдуктарын табышыбыз керек да. Мен жана айтып өткөндөй, кандай гана туура көп бурчтук берилбесин, бир чокусунан бардык диагоналдарын жүргүзсөк, бул диагоналдар ошол чокудагы баягы бурчту бирдей барабар бөлүктөргө бөлөт да. Эми бул жерден 8 бурчтуктун бир ички бурчун аныктап көрөлү да. Аны үчүн формуланы колдонсок болот, же болбосо жанагы сырткы бурчунун формуласын деле колдонсок болот да. Так, 360 бөлүнгөн n. Мына ушул формула аркылуу биз туура n бурчтуктун бир сырткы бурчун тапсак болот да. Ошондо 360 градусту 8ге бөлө турган болсок, муну кыскартып жиберсек болот да. Мисалы үчүн 4кө кыскартып салсак болот. 360-ты 4кө бөлсөк 90. 8 4кө бөлсөк 2. Анан бул жерден оңой эле бөлүп коебуз. 90-ды 2ге бөлсөк канча экен? 45 градус. Эгерде туура 8 бурчтуктун бир сырткы бурчу 45 градуска барабар болсо, мисалы үчүн бул жерде сырткы бурчу, анда ички бурчун табыш үчүн биз эмне кылабыз? Ушул 180 градустан эле сырткы бурчун кемитип салабыз да. Сырткы бурчун кемитип салабыз. 180 градустан эле. Демек, 180 градустан 45 градусту кемите турган болсок, бул бизге эмнени берет? 135 градусту берет да. Демек, туура 8 бурчтуктун бир ички бурчу 135 градуска барабар экен да. Ал эми x бурчун табыш үчүн эмне кылсак болот? A4 чокусунан биз бардык диагоналдарды жүргүзүп көрөлү да. Бардык диагоналдарды. Бул диагоналдар ошол чокудагы бурчту бирдей канча бөлүккө бөлүп атат? 6 бөлүккө бөлүп атат да, көрдүңөрбү? Бирдей 6 бөлүккө бөлүп атат да. А x болсо ошондой бөлүктөн экөөнөн туруп атат да. Демек, x эмнеге барабар экен? 135-ти мисалы үчүн 3кө бөлгөнгө барабар да. 135 градусту 3кө бөлө турган болсок, бул бизге эмнени берет? 45 градусту берет да. Же болбосо 135-ти баягы силер 6га бөлүп, аны 3кө көбөйтүп койсоңор, баары бир эмне болот экен? Аны 2ге көбөйтүп койсоңор, баары бир 45 градус келип чыгат да. Чындап эле мисалы үчүн 135-ти 6 бөлүккө бөлүнөт атпайбы? Эмне кылабыз? 6га бөлүп салабыз да. 135-ти 6га бөлө турган болсоңор, бул силерге 22,5 градусту берет да. 22,5. Демек, x ушундай бөлүктөн экөөнөн туруп атат. Анда 22,5-ти биз 2ге көбөйтө турган болсок, бул бизге 45 градус берет. Ошол эле чыгып атат да. Демек, x 45 градус экен. Бирок y-ти байкап көрсөк, y деле эмне болуп атат? A7 чокусунан бардык баягы диагоналдарды жүргүзсөк, бул чокудагы бурч 6 бөлүккө бөлүнүп атат.
көрдүңөр а? Y болсо ошондой бөлүктөн 2ден туруп атат да. Демек Y деле эмне экен? 45 градуска барабар экен. Демек булар бири-бирине барабар болуп чыгат да. Так, улантабыз. 6-эсепти карайлы. 6-эсепте бул жерде бизге кандайдыр бир көп бурчтук берилген да. Тактап айтканда ошол көп бурчтуктун бир фрагменти эле берилген да. Кандайдыр бир көп бурчтуктун бир фрагменти берилиптир. О чекити бул көп бурчтуктун борбору болуп эсептелинет экен. Ошол борбордогу могул жердеги бурчу деп койсок болот, 20 градуска барабар экен да. 20 градуска барабар экен. Биз болсо бул көп бурчтуктун жактарынын санын табышыбыз керек экен да. Эстели да, бир жолу толук айлансак, бул бизге эмнени берет? 360 градус берет да. 360 градус берет да. Ал эми 360-ты 20-га бөлсөк канча болот? 18 болот да. Башкача айтканда, могул ушундай 18 бурч бар да, борбордук бурчтардан. Ар биринин маңдайында бирден жагы жатып атат да. Демек, бул жерде мындай көп бурчтуктун баягы жактарынын санын табыш үчүн 360 эле биз эмне кылат экенбиз? 18ге 20-га бөлүп салабыз да. 360-ты 20-га бөлүп салабыз. 20 градуска. Бул бизге 18 берет. Демек, бул кандайдыр бир 18 бурчтук болуп эсептелинет экен да. 20 18тен чоң, демек туура жообу эмне экен? Б варианты болуп эсептелинет. Улантабыз. 7-эсепти карасак, бул жерде айлана берилген, айлананын ичине квадрат чийилген да. Айлананын радиусу 3 тамыр алдында 2ге барабар болсо, биз квадраттын аянтын аныкташыбыз керек экен да. Айлананын радиусу дегенибиз О чекити бул айлананын борбору болуп эсептелинет. Демек, могул ОБ кесиндиси бул айлананын радиусу да. Бул 3 тамыр алдында 2ге барабар экен да. Оду деле эмне болот? Айлананын радиусу да бул деле эмне? 3 тамыр алдында 2ге барабар да. Өзүңөр көргөндөй. 3 тамыр алдында 2ге барабар. Анда BD 3 тамыр алдында 2ге 3 тамыр алдында 2-ни кошсок, бул 6 тамыр алдында 2ге барабар да. Демек, BD бул айланага ичтен сызылган квадраттын диагоналы. Бирок BD бул айлананын диаметри болуп да эсептелинет да. Демек, айлананын диаметри 6 тамыр алдында 2ге барабар болсо, анда радиусун табыш үчүн биз эмне кылабыз? 6 тамыр алдында 2ге барабар болсо, мисалы үчүн, могул жердеги квадраттын диагоналы 6 тамыр алдында 2ге барабар болсо, анда анын жагын табыш үчүн баягы формуланы эстейбиз да. Карагыла. Квадраттын баягы диаметри бул анын жагын тамыр алдында 2ге көбөйткөнгө барабар болуш керек да. Эгерде кандайдыр бир квадраттын жагы А-га барабар болсо, анда анын диагоналы А тамыр алдында 2ге барабар да. Демек, А тамыр алдында 2 бизде эмне болуп атат? 6 тамыр алдында 2ге барабар да. Демек, тамыр алдында 2 менен тамыр алдында 2 кыскарат дагы А 6-га барабар экен да. Демек, бул квадраттын жагы 6-га барабар экен. Квадраттын жагы 6-га барабар болсо, анда бул квадраттын аянтын табыш үчүн 6-ны эле квадратка көтөрүп коебуз да. Демек, 36-га барабар. Туура жообу ошондо Б варианты болуп эсептелинет да. Так, улантабыз. 8-эсепти карайбыз. 8-эсепте берилип атат да. Ар бир бурчу 150 градуска барабар болгон туура көп бурчтуктун канча чокусу бар дейт да. Так, бул жерде мындай кылалы да. Ушул көп бурчтуктун бир эле фрагментин чийип көрөлү да. Мына ар бир ички бурчу 150 градуска барабар экен да. Эгерде ички бурчу 150 градус болсо, анда ага жандаш сырткы бурчу канча болот? 180ден 150-ни кемитсек 30 градуска барабар болот да. Так, ал эми сырткы бурчу 30 градус болсо, демек эмне кылсак болот биз? Жанагы формула боюнча эле, мисалы үчүн, бир сырткы бурчун табыш үчүн эмне кылчу элек? 360 градусту энге бөлүп коебуз да. 360 градус бөлүнгөн 30га барабар болсо, градуска, анда энди табыш үчүн биз эмне кылабыз? 360 градусту эле 30га бөлүп салабыз. Бул бизге эмнени берет экен? 12-ни берет. Демек, бул 12 бурчтук болуп эсептелинет да. Туура жообу Б варианты. В варианты. Улантабыз. 9-эсеп. Так, 9-эсепте бизде бул жерде карагыла туура 6 бурчтук берилген. Туура 6 бурчтукка ичтен кандайдыр бир айлана сызылган да. Эгерде туура 6 бурчтуктун периметри 6 тамыр алдында 3кө барабар болсо, анда биз айлананын радиусун табышыбыз керек да. Эми туура 6 бурчтуктун дагы мындай касиети бар да. Туура 6 бурчтуктун борборун анын чокулары менен туташтырсак, туура 6 бурчтук туура 6 3 бурчтукка бөлүнөт да.
башкача айтканда могул жердеги борборун чокулары менен туташтыра турган болсок, эмне болот экен? Бул 6 бурчтук туура 3 бурчтуктарга бөлүнөт да, туура 6 3 бурчтукка бөлүнөт да. Эгерде бул туура 6 бурчтуктун периметри 6 тамыр алдында 3кө барабар болсо, 6 жагы бар да, баары бири-бирине барабар. Демек, периметрин 6га бөлсөк, жактарынын санына 6 менен 6 кыскарат да, бул бизге бир жагынын узундугун берет да. Демек, могул жерде бир жагынын узундугу тамыр алдында 3кө барабар экен да. Бардык жактары тамыр алдында 3кө барабар да. Ал эми могул 3 бурчтуктун бирөөсүн эле ала турган болсок, бул туура 3 бурчтук болуп эсептелинет да. Демек, мунун бардык жактары тамыр алдында 3кө барабар да. Эми ушул 3 бурчтукту мен өзүнчө бул жакка чийип көрөйүн да. Туура 3 бурчтук, бардык жактары тамыр алдында 3кө барабар. А биз болсо ушул 3 бурчтуктун эмнесин табышыбыз керек экен? Бийиктигин табышыбыз керек да. Анткени могул жерде ичтен сызылган айлананын радиусу бул жерде эмне болот экен? Бул 3 бурчтуктун бийиктиги болуп эсептелинет да. Анткени баягы жанымага жүргүзүлгөн радиус жанымага перпендикуляр да. Могул жердеги бурч 90 градуска барабар. Мына ушул өзү радиус ушул 3 бурчтуктун бийиктиги болуп эсептелинет да бул учурда. Ал эми туура 3 бурчтук бериле турган болсо, кандайдыр бир жагы ага барабар боло турган болсо, анда мунун бийиктигин табыш үчүн мындай формуланы колдонсок болот да. Так, азыр мен силерге жазып коеюн кайдан. Мындай формуланы колдонсок болот да. Тамыр алдында 3 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн а деген. Бизде бул жерде а эмне болуп атат? Тамыр алдында 3кө барабар болуп атат да. А бул тамыр алдында 3кө барабар. Демек, радиусту табыш үчүн, башкача айтканда бийиктигин табыш үчүн эмне кылабыз? Тамыр алдында 3 бөлүнгөн 2-ни тамыр алдында 3кө көбөйтүп коебуз. Тамыр алдында 3кө көбөйтсөк, бул тамыр алдында 9 болот. Будан 3 чыгат, 2ге бөлсөк эмне экен? 1,5ке барабар. Демек, 6 бурчтукка ичтен сызылган айлананын радиусу 1,5 сантиметрге барабар экен. Туура жооп Б варианты болуп эсептелет. Так, улантабыз. 10-чу эсепти карайбыз. Бул жерде айлана берилген, ага ичтен сызылган квадрат берилген. Айланага ичтен сызылган квадраттын периметри 4 тамыр алдында 2 болсо, биз айлананын радиусун табышыбыз керек. Эми карагыла, квадраттын периметри 4 тамыр алдында 2 болсо, бул квадраттын жагын табыш үчүн периметрин эле 4кө бөлүп салабыз. Анткени квадраттын 4 жагы бири-бирине барабар. 4 менен 4 кыскарат да, тамыр алдында 2 калат. Демек, а эмне экен? Тамыр алдында 2 экен. Башкача айтканда, бул квадраттын жагы тамыр алдындагы 2ге барабар экен да. Тамыр алдында 2ге барабар экен. Биз айлананын радиусун табышыбыз керек. Так, бул жерде квадраттын диагоналын жүргүзө турган болсок, айланага ичтен сызылган квадраттын диагоналы айланага ошол айлананын диаметри болуп эсептелинет да. Эгерде квадрат айланага ичтен сызыла турган болсо, анда мунун диагоналы бул айлананын диаметри болуп эсептелинет да. Эгерде квадраттын жагы ага барабар болсо, мындай формула бар болчу. Жагы ага барабар болсо, демек диагоналы а тамыр алдында 2ге барабар да. Анда ушул формула боюнча бизде а эмне болуп атат? Тамыр алдында 2ге барабар болуп атат да. Анда диагоналын табыш үчүн ушул жагын эле дагы тамыр алдында 2ге көбөйтөбүз да. Тамыр алдында 2-ни тамыр алдында 2ге көбөйтсөк, бул тамыр алдында 4, бул бизге 2-ни берет да. Демек, бул квадраттын диагоналы 2ге барабар экен да. А мунун диагоналы айлананын диаметри. Айлананын диаметри 2 болсо, демек радиусу диагоналдан 2 эсе кичинекей. 2-ни 2ге бөлсөк 1ге барабар болот. Демек, айлананын радиусу 1ге барабар экен. Туура жообу бул жерде А варианты болуп эсептелинет да. Улантабыз. 11-чи эсеп. Бул жакта туура 6 бурчтук берилген, анын жагы 2 тамыр алдында 2ге барабар экен. Биз болсо эмнесин табышыбыз керек экен? Аянтын аныкташыбыз керек да. Демек, бизге кандайдыр бир туура 6 бурчтук берилип атат да. Кандайдыр бир туура 6 бурчтук берилип атат. Жагы 2 тамыр алдында 2ге барабар экен, Анан жана мен айтып өттүм,
туура 6 бурчтуктун борборун анын чокулары менен туташтырсак, анда туура 6 бурчтук бири-бирине барабар туура 3 бурчтуктарга бөлүнөт да. Мындай 6 3 бурчтукка бөлүнөт да. Эми карап көрөлү. Бул 3 бурчтуктун жактары бири-бирине барабар болот. Демек, 6 бурчтуктун жагы 2 тамыр алдында 2 болсо, демек 3 бурчтуктун бардык жактары эмне болот? 2 тамыр алдында 2ге барабар болот да. Анткени булардын бардыгы туура 3 бурчтуктар да. Демек, биз эмне кылсак болот? Могул бир туура 3 бурчтуктун аянтын табып, аны 6га көбөйтүп койсок болот да. Муну S1 деп белгилеп коеюн. Эми эстейбиз да. Эгерде туура 3 бурчтук бериле турган болсо, жагы Ага барабар боло турган болсо, анда мунун аянты А квадрат тамыр алдында 3 бөлүнгөн 4 деген формула аркылуу эсептелинет да. Бизде болсо карагыла, бул 3 бурчтуктун жагы А деп коелу. Бул 2 тамыр алдында 2ге барабар да. Демек, бул 3 бурчтуктун аянты, мындай кылып жазып коеюн, 3 бурчтуктун аянты бул карагыла 2 тамыр алдында 2нин квадраты көбөйтүлгөн тамыр алдында 3 бөлүнгөн 4кө барабар да. Эми карагыла. Бул жерде 2 тамыр алдында 2ни квадратка көтөрө турган болсок, 2нин квадраты 4, тамыр алдында 2нин квадраты 2 болот. Мунун баарын тамыр алдында 3кө көбөйтөбүз жана муну 4кө бөлөбүз. 4 менен 4 кыскарат да, демек 2 тамыр алдында 3 калат да. Могул жердеги 1 3 бурчтуктун аянты 2 тамыр алдында 2ге барабар экен да. Демек, жалпы 6 бурчтуктун аянтын табыш үчүн ушул 3 бурчтуктун аянтын биз 6га көбөйтүп коебуз да. Демек, 2 тамыр алдында 3тү 6га көбөйтөбүз. Анда 2-ни 6га көбөйтсөк, бул 12 болот. Демек, 12 тамыр алдында 3 болот экен. Демек, бул берилген 6 бурчтуктун аянты бул 12 тамыр алдында 3кө барабар да. Улантабыз. 12-нчи эсепти карайбыз. Бул жакта карагыла, туура көп бурчтуктун кандайдыр бир бөлүгү берилген. О бул туура көп бурчтуктун борбору. Биз болсо жактарынын санын аныкташыбыз керек да. Мисалы үчүн, могул чокусун мен А чокусу деп коеюн. Бул жактагы чокусун мисалы үчүн Б чокусу деп жазып коеюн да. Эми карагыла. О бул көп бурчтуктун борбору. Башкача айтканда, буга ичтен же сырттан сызылган айлананын борбору болуп эсептелинет да. Демек, ОА менен ОБ бул сырттан сызылган айлананын радиусу да. Ал эми радиустар бири-бирине барабар болот. Башкача айтканда, ОА ОБга барабар. Демек, АОБ бул тең капталдуу 3 бурчтук болду да. Анда негизиндеги бурчтары бири-бирине барабар болсо, демек А бурчу Б бурчуна барабар, демек бул жакта эмне болот экен? 2Lге барабар да. Ал эми 3 бурчтуктардын бардык ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар. Демек, булардын бардыгын кошо турган болсок, бул бизге 180 градус берет. Демек, 5L 180 градуска барабар болсо, анда L канча болот экен? 180-ди 5ке бөлө турган болсок, бул 36 градуска барабар да. Демек, могул жердеги бурч О чокусундагы борбордук бурч деп коелу, мисалы үчүн, бул 36 градуска барабар экен да. Анда жактарынын санын табыш үчүн карагыла, ушундай бурчтун маңдайында бирден жагы жатып атат да. Демек, 360 градусту биз эмне кылсак болот экен? 36га бөлүп салсак болот да. 360 градусту 36 градуска бөлсөк, бул 10го барабар. Демек, бул 10 бурчтуктун кандайдыр бир бөлүгү болуп эсептелинет экен да. Жактарынын саны 10го барабар. Бул 12-нчи эсеп болду. Улантабыз. Кийинки 13-нчү эсепти карай турган болсок, бул жерде туура көп бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы сырткы бурчтарынын суммасынан 3 эсе көп болсо, анда ички бурчун тапкыла дейт да. Туура көп бурчтуктун ички бурчтарынын суммасын кантип аныктайбыз? Бул n минус 2 көбөйтүлгөн 180 градуска барабар да. Мына ушул формула аркылуу аныктайбыз. Ал эми кандай гана баягы көп бурчтук болбосун, сырткы бурчтарынын суммасы 360 градуска барабар да. Эми бул жерде маселенин шарты боюнча эмне болот? Туура көп бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы сырткы бурчтарынын суммасынан 3 эсе көп дейт. Демек, ички бурчтарынын суммасы могул сырткы бурчтарынын суммасын 3кө көбөйтсөк, булар бири-бирине барабар болот да. Ошондо бизде мондай теңдеме келип чыкты да. Эми ушул теңдемени чыгарып, n-ди тапсак болот анда. Так, анда n минус 2 барабар болот 3 көбөйтүлгөн 360 градус бөлүнгөн 180 градуска барабар да. Көбөйткөн жокмун, анткени кыскартып салсак болот да. 360 менен 180-ди кыскартсак болот. Бул жакта 2 калат.
Демек n минус 2 3-ті 2-ге көбейтсек 6-ға барабар. Анда n эмнекен? Минус 2-ні бұл жаққа алып өте тұрған болсақ, плюс болады дағы 8-ге барабар екен. Демек бұл эмнекен? Қандайдыр бір тура 8 бурчтук болып есептелінеді екен да. Анда бұл 8 бурчтуктың біз ички бурчун анықтайлы. Формула арқылы анықтасақ болады, же болбосо сырткы бурч арқылы анықтасақ болады да. Макул, формула арқылы анықтап көрөлү. Кандай гана тура n бурчтук берилбесин, bir сырткы бурчун табыш үчүн n көбөйтүлгөн n минус 2 бұл емес. Так, азыр кайра жазып коеюн. Так, n минус 2 көбөйтүлгөн 180 бөлүнгөн n деген формула аркылуу биз аныктайбыз да. Бул туура көп бурчтуктун бир ички бурчунун формуласы да. Эми n-дин ордуна 8-ти кое турган болсок, бул жерде 8 минус 2 көбөйтүлгөн 180 бөлүнгөн 8-ге барабар болот. 8-тен 2-ни кемите турган болсок 6. 180 менен 8-ти бөлө турган болсок 188-ге так бөлүнбөйт, бирок кыскартып жиберсек болот да. Мисалы үчүн 180-ди 4-кө бөлсөк 45 градус болот. Бул жакта 2 градус болот. 8-ти 4-кө бөлсөк 2 болот да. Так, эми карагыла. 6 менен 2 кыскарып кетет, анда 3 калат. 45-ти 3-кө бөлсөк бул 135 градуска барабар. Демек, туура 8 бурчтук бериле турган болсо, анда бир ички бурчунун суммасы 135 градуска барабар экен да. Туура жооп бул жерде Г варианты болуп эсептелет. Улантабыз. 14-нчи эсепти карайбыз. Томпок көп бурчтуктун диагоналдарынын санынын жактарынын санына болгон катышы 3-түн 2-ге болгон катышына барабар экен да. Биз болсо жактарынын санын аныкташыбыз керек да. Эми томпок көп бурчтуктун диагоналдарын биз n көбөйтүлгөн n минус 3 бөлүнгөн 2 деген формула аркылуу аныктайбыз да. Жактарынын саны n-ге барабар экен. Демек, бул жерде карагыла да, диагоналдарынын санын жактарынын санына бөлсөк, бул 3-кө 2-ге бөлгөнгө барабар экен да. Демек, бул бөлчөктү биз n-ге бөлө турган болсок, бул 3 бөлүнгөн 2-ге барабар болуп чыгат экен да. Ал эми n-ге бөлсөк, бул эмне дегенди түшүндүрөт? Анын тескерисине көбөйтүү деген сөз да. Мисалы үчүн n-ди биз n бөлүнгөн 1 деп койсок болот да. Мунун тескериси анда 1 бөлүнгөн n-ге барабар да. Эми бул жерден карагыла. n-дер кыскарып кетет. 1-ди n минус 3-кө көбөйтсөк, бул n минус 3 болот. n минус 3 бөлүнгөн 2 бул 3 бөлүнгөн 2-ге барабар экен да. Экөөнүн карагыла, бөлүмдөрү бирдей, демек бөлүмдөрүн алып салсак болот. Демек n минус 3 барабар экен 3-кө. Анда n барабар болот, минус 3-тү бул жакка алып өтсөк 6-га да. Демек бул эмнекен? Кандайдыр бир 6 бурчтук болуп эсептелинет экен. Туура жооп Б варианты. Улантабыз. 15-нчи эсепти карасак, 35 диагоналы бар көп бурчтуктун канча жагы бар дейт да. Диагоналдарын аныкташ үчүн кандайдыр бир n бурчтук берилсе, n көбөйтүлгөн n минус 3 бөлүнгөн 2 деген формула аркылуу эсептейбиз да. Мына ушул 35-ке барабар экен да. Анда бул баягы теңдемеден биз n-ди таап алсак болот. Так, биринчи 2-ни 35-ке көбөйтөлү. Демек n көбөйтүлгөн n минус 3 70-ке барабар экен. Кашан ачып жиберсек, бул жерде n квадрат минус 3n. 70-ти сол жакка алып өтөлү. Белгиси өзгөрөт, минус 70 болуп, оң жакта анда 0 калат да. Демек бул жерде эмне болот? Квадраттык теңдеме пайда болду да. Эми бул квадраттык теңдемени биз эсептеп көрөлү да. Муну биз Виеттин теоремасы аркылуу эсептесек болот да. Анткени бул келтирилген квадраттык теңдеме. Демек, тамырлардын суммасы экинчи мол жердеги коэффициенттин карама каршысына барабар да. Башкача айтканда, n-дин астында кандай сан турат? Минус 3. Мунун карама каршысы 3. Так, мен бул жакта азыр кайра жазып коеюн. 3-кө барабар. Ал эми тамырлардын көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар да. Бизде бош мүчө 70-ке барабар, минусу менен, минус 70. Эми ушул системадан эле биз n1 менен n2-нин оңой эле таап алсак болот да. Ойлонуп көрөлү да, кайсыл эки сандын суммасы 3, бирок айырмасы минус 70-ке барабар. Туура. Эгерде ойлонуп көрө турган болсок, бул 10 жана минус 7 болуп чыгат да. 10-ду минус 7-ге көбөйтсөк минус 70, 10-го минус 7-ни кошсок бул 3-кө барабар. Бирок көп бурчтуктун жактарынын саны эч качан терс сан чыкпайт да. Демек, бул учурда эмне экен? n 10-го барабар экен.
ушул жол болуп эсептелинет. Башкача айтканда 10 бурчтуктун 35 диагоналы бар экен. Демек туура жообу Б варианты. Улантабыз. 16-нчы эсеп. Бул жерде бизде карагыла фигура берилген. ABD бул квадрат экен. ABC бурчу 150 градуска барабар экен, С бурчу болсо 60 градус экен. Анда биз квадраттын аянтынын 3 бурчтуктун аянтына болгон катышын аныкташыбыз керек. Карагыла, могул жердеги Б бурчу бул квадраттын бурчу 90 градуска барабар. Ал эми ABC бурчу 150 градуска барабар экен да. Демек бул жерде эмне кылсак болот? Бул жерде биз 3 бурчтуктун бир бурчун таап алсак болот да. Кантип? Оңой эле. 150ден эле ушул 90ду кемитебиз да. Анткени ABC бурчунун чоңдугу 150 болот го. 150ден 90ду кемитсек бул 60 градуска барабар. Демек бул жердеги бурч канча экен? 60 градуска барабар экен. Бул 90 градуска барабар. Чындап эле кошсок 150 градус болот да. Бирок С бурчу дагы маселенин шарты боюнча 60 градуска барабар экен да. Эгерде Б бурчу 60 болсо, С бурчу 60 болсо, анда бул 3 бурчтуктун Д бурчу бул дагы 60 градуска барабар болуш керек да. Анткени 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы ар дайым бизге 180 градусту берет. Демек бул кандайдыр бир туура 3 бурчтук болуп эсептелинет экен да. Бул 3 бурчтуктун жагы, мисалы үчүн А болсо, демек квадраттын жагы да эмнеге? Ага барабар. А биз болсо квадраттын аянтынын 3 бурчтуктун аянтына болгон катышын табышыбыз керек. Эгерде квадраттын жагы, мен мынтип коеюн, Ага барабар болсо, анда квадраттын аянты бул жагын эле квадратка көтөргөнгө барабар болот. Эгерде туура 3 бурчтук берилсе, жагы Ага барабар болсо, анда Анын аянты А квадрат тамыр алдында 3 бөлүнгөн 4 деген формула аркылуу аныкталат да. Биз болсо квадраттын аянтынын 3 бурчтуктун аянтына болгон катышын табышыбыз керек да. Башкача айтканда, А квадратты биз бөлүшүбүз керек. А квадрат тамыр алдында 3 бөлүнгөн 4кө. Эми карагыла, жөнөкөй бөлчөктү бөлүп атканда биз эмне кылабыз? Тескерисине көбөйтөбүз. Демек бул 4 бөлүнгөн А квадрат тамыр алдында 3. Бул жакта А квадрат менен А квадрат өз ара кыскарат дагы 4 бөлүнгөн тамыр алдында 3 калат да. 4 бөлүнгөн тамыр алдында 3. Бул болсо эмнени берет бизге? 4-түн тамыр алдында 3кө болгон катышын берет да. Демек, туура варианты эмне экен? Б варианты болуп эсептелет. Так, анда ошону менен биз бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз силер менен көп бурчтуктар темасын кайталадык. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.